тең эки командага бирдей. Böyle çıkan kış haritasına kayırı Cenibek Sırtap birbirine sıyla oynuyorlar. O Bişkek'in forması eline duruyor çok. Sülya, ayak koş onu. Ortada kalsın forma. Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер, арыбаңыздар, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды Бишкек шаарынын мэринин кубогунун 4-чү оюнуна назарыңыздарды бурмакчыбыз. Тагыраагы ушул бүгүнкү 26 апрелдин эсебинен өтүп жаткан оюнчу жана бул эми Бишкек командасы бул боз сары түстөгү форма менен ойнотулат. Ачыкса аларга каршы кара көк түстөгү форма менен чыккан бул ак жол командаларынын ортосундагы беттеш жана албетте азыр эки команданын тең аргымактары жыл тарапынан ошол мыкты көрүнүштү. Бирок оюндун соңуна чейин, оюндун соңунда булардын ошол таптаза болгон кийимдери, аргымактары чаң басып улай болуп каларын да жакшы билебиз. Андыктан оюнду улантып көрөбүз. Азыр борбордук бөлүктөгү улак болгон аламан талаш жана биз мына ушул жерден пайдаланып силерди командалардын курамы менен тааныштырып өтөбүз. Албетте Бишкек командасынан баштай турган болсок, алар команданын капитаны 1-номердеги азыр Эржан Тургунбаев первый деп аталган аргымак менен ал каршылашынын такымынан улакты суруп алгандагы жакшы билебиз. Жана улак менен азыр Эржан Тургунбаев первый менен, демек Эржан Тургунбаев, андан ары экинчи Бексултан Талантулу Камбат деп аталган аргымак менен, 3-чү Урмат Абдулдаев двойка менен, 4-чү Мунарбек Саткынбаев намыс менен, 5-чи Алмаз Жаппаев миллион менен, 6-чы Элжар Шактарбек уулу Маникен менен, 7-чи Нурманбет Койчукеев Конуш менен, 8-чи Бобек Шакирбек уулу Рамас менен, 8-чи Адлет Аксайбек уулу Кашкатай менен, 9-чу 10-чу Тагыра Калбек Мусурманкул уулу Өжөр менен, 11-чи Кумарбек Бактыбек уулу Разбой менен жана 12-чи катар сандагы улакчыны Тайгазанга улак ырктылгандан кийин айтабыз, 7-чи номердеги Нурманбет Койчукеев барган сайын улакка жакындап барда, бирок сол алган жок. Демек 12-чи номердеги оюнчу бул Медет Отунчиев биримдик деп аталган аргымак менен дагы ортодо өз оюнун жүргүзөт. Ал эми ак жол командасы менен тааныштыра турган болсок, команданын капитаны Сүйүнтбек Розбаев, ал Мустанг менен, 2-чи Кенжекул Бейшеев чагылган менен, 3-чү Тойчубек Коргонбаев, ал торунун үстүндө, 4-чү Азамат Шабданбеков БТР тагыраагы БТСтин үстүндө, 5-чи Мурат Бейшебаев, ал Спартак менен жана азыр ак жол командасынын чабуулу Тойчубек Коргонбаев чабуулга да кирип барган, бирок ал оңунан чыккан жок. Биздин ошол жерде калган оюнчулар менен арыдан бери тааныштыргылы. 6-чы Эрсултан Айдаркен уулу Золотой менен, 7-чи Талайбек Байсубек уулу Орокбаш менен, 8-чи Баккелди Чолпонбаев, ал болсо Сайчиктин үстүндө 9-чу Марс Бакберди уулу Көк Шар менен, 10-чу Кененбай Өмүралиев Көк менен, 11-чи Акыл Сагынбеков Аларча менен, 12-чи Бакыт Майрамбек уулу Самурайдын үстүндө. Демек курамдар менен таанышып алдык. Эми ошол өзгөчө оюндан дагы ырахат алып эргип алсак болот. Улакты дагы деле өз такымынан чыгарбаган бул Тойчубек Коргонбаев жана Тойчубек Коргонбаев улакты канчага чейин кармайт болду экен байкайбыз. Жок, мынтип аутка чыгып кетет. Дагы ортодогу жеке менен оюнду улантабыз. Жана ошол боштуктан пайдаланып эсиңиздерге салабыз, Бишкек командасынын башкы машыктыруучусу Эржан Тургунбаев, ал эми аттардын дарыгери Өмүрбек Тургуналиев болсо, команданын жетекчиси Султан Иманалиев. Ал эми ошол ак жол командасынын машыктыруучуларынын ысымы бизге берилген эмес. Албетте аны дагы тактап калсак айтып коебуз. Ал ортодогу жеке 6-чы номердеги улакты жерден көтөрүп жаткан Эрсултан Айдаркан уулу жана ага каршы ошол улакты жерден көтөрүүдө кулап калган Бишкектин оюнчулары ийгилик жарата алган жок. Андан ары ашырып берет Мурат Бейшебаев улакты оң такымга ишенимдүү басат. Анын
минген аты Спартак деп бизге берилген. Жана Спартак менен Тайгазанга жакындап келгиче ул анын эки жанын коргоочулар тоскон. Демек Ак Жол командасы азыр соңуна чейин чабуулду жүргүзүүгө жетише алган жок. Улак дагы да болсо Мурат Бейшебаевга жардам бере аларын байкайбыз дагы жок. Азыр сүрмө топ менен алар ушул өз чийимден дагы чыгарып салууга даяр экенин көрүүдөбүз. Жана кантсе дагы Тайгазанга эң соңку учурда жаралган кооптуу чабуулду токтотууга Бишкектен оюнчулары жетише алган. Жана улакты жерден көтөргөн бул команданын капитаны, мен жаңылбасам, Эржан Тургунбаев. Жана Эржан Тургунбаев азыр первый менен барат. Ал 1987-жылы жарык дүйнөгө келген улакчы. Буга чейин Биримдик Аю командасынын дагы мурдагы капитаны, азыр эми Бишкек деп ушул түзүлгөн команданын капитаны болуп отурат. Демек ал Бишкек командасын жеңишке алып келүү үчүн дагы мыкты чабуулга барат. Азыр жаза мамыга бул жерде Ак Жол командасынын капитаны тартылбагыдай эле. Албетте Сүйүнбек Орозбаев ата айлаган жок, болгону коргонууну койууну дагы көздөгөн болчу. Бирок Сүйүнбек Орозбаев Мустанг менен ийгилик жарата алган жок. Калыстын чечимин угуу сөзсүз түрдө зарыл. Улакты кайрадан өзүнүн оң такымына Эржан Тургунбаев басабы жолсу жок. Жердеги аламан талаш менен андыктан калыстардын чечими бул эми бардыгынан дагы бийик, ал көрүп байкап турат. Бишкек командасы улакты жерден эңип кетүүгө өтө жакын. Жана улакты көтөргөн бул Кумарбек Бакыт уулу Разбой менен. Жана Разбой менен анын үстүндөгү чабандеси сүрмө топ менен дагы чийимден чыгып кеткенин көрүп калдык. Жана жекеме-жекке албетте ар бир команданын өзүнүн ишенген оюнчулары бар. Жекеме-жеккеде Бишкек командасынан Рамас деп аталган Аргымак менен ортого кирген, бул менин жаңылсам анын үстүндөгү Бобек Шакирбек уулу. Жана ага каршы Ак Жол командасынан 6-чы ушул номердеги Эрсултан Айдаркен уулу кирет. Жана жок, Элдияр Шактарбек уулу Рамас менен кирген экен. Жана Элдияр Шактарбек уулуна улакты бербей эле Эрсултан Айдаркан уулу чындыгында өзүнүн эр экенин, султан экенин дагы көрсөттү. Бирок андан ары эми чабуулу мына ушул Эрсултан Айдаркан уулу өзү көксөгөндөй болобу. Мына ошондо кептин бар. Золотойдун үстүндөгү Эрсултан Айдаркан уулу. Жана Эрсултан Айдаркан уулу болушунча ойнотунун дагы үстүндө. Эрсултан мындан ары улакты жерден түшүрөт. Ал эми жаза мамасында олтурган Сүйүнбек Орозбаев оюнга кошулат. Бир оюнчуга аз болчу эми толукталып калгандан кийин албетте Бишкек командасы көпчүлүк үстөмдүктү пайдалана албай калганын да көрдүк. Жана улакты аламан талаш чындыгында кооптуу коюп кетүү болду. Калыстын чечими дагы бул жерде кандай чыгат, бирок эч кандай жаза мамага тартылган эмес дагы. Азыр ой албетте сабырдуулук керек, кызгандуулук калтыруунун өзү керек эмес. Улакчылардын ден соолугу, амандыгы башкы орунда. Албетте сабыр эң негизгиси, сабырдын түгү сар алтын дейт. Албетте ачуу душман акылдоос, андыктан ачуулук калтырбаш керек. Оюндун бул башталышы гана. Жана бизди алдыда дагы кызыктуу
таймдар күтөт. Андыктан эч кандай ашыгуунун кажети жок. Биз болсо бул жерде азыр калыстар бардыгын байкап көрүп турат. Алардын чыгарган чечими менен гана ушул калган оюнду улантабыз. Çıkkıla aşık başladı. Судьялар айдаңlar жаққа. Жана азыр мына ушул оюнга кирип жаралган маселени чечүү үчүн бардык оюнчулар кирип кеткен. Аларды эми мынтип талаадан чыгаргандан кийин албетте жаза маамысына дагы оюнчулар толук түрдө тартылат. Демек аламан талаш эч кандай жаза маамысы жок. Ортодогу ушул көкбөрүчүлөрдүн азыр аттары да мыктыктан суу даяр турганын көрүүдөбүз. Эки команда тең жеңиш үчүн бардыгына даяр экенин дагы көрүүдөбүз. Жана ушул командаларда ишкырык чаңыргандан кийин ортодогу жекеме жеке орун алат. Ал эми айта кетчү жагдай бул албетте командалардан ушул оюнчулары сабырдуу болушу керек дагы, ар кандай провокациялардан абайлоолору зарыл. Бишкек командасынан Калыбек Мусурманкул уулу өжөр менен түшкөн. Ал эми ага каршы Ак жол командасынан ортого кирген. Бул Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен жана Залатой менен өжөрдүн тиреши. Өжөр өжөрлүгүн көрсөтөт. Өжөр эми жөн жерден өжөр эмес дегендей, бирок канын үстүндөгү улакталган Калыбек Мусурманкул уулу балбан билек баатыр экен дагы ишенимдүү түрдө улакты мынтип сол такым менен көтөрүп чыгып алып басып барат. Бирок алды албетте 3 коргоочу менен жабуулуу. Ага командалаштарынын жардамы дагы азыр абада эле зарыл экенин билет. Бирок сүрмө топ менен мынтип чийимге дагы чийимден чыгарып таштоонун дагы көксөп турганын көрүүдөбүз. Чындыгында оюн кызуу башталды. Оюнчулар биринен бири кем калбай бир гана жеңиш үчүн дагы жүрүштөрдү жасашууда. Чийимден чыккан эмес экен. Демек аутка чыгып кеткенсе дагы. Жана биз албетте ортодогу жекеме жекени көрөбүз. Gökjal komandası, Gelecek komandası, Gelecek Susamur komandası, Töşbulak komandası, Karabalta komandaları oynadı. Жана Ак жол командасынан бул ирет ортого түшкөн оюнчу албетте Алмашат Бишкек командасында 6 номердеги Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен ортого кирген экен. Ал эми ага каршы аттын үстүнө камчы урган бул Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен жана Айдаркан уулу кандай ийгиликти ушул көрсөтөт байкайбыз. Ортодогу аргамактардын тиреши Залатой менен Маникен жана Маникен ортону бербей турганын дагы көрүүдөбүз. Ушул Бишкек командасында чындыгында күчтүү аргамактар мол экен. Улакты өз карамагында сактап ага Залатойду жолотпой турган бул албетте Маникен жана Элдияр Шактарбек уулу. Улакты жерден алган жок. Демек ортодогу жекеме жеке чыккан оюнчулар Алмашат ушул көк түстөгү форма менен оюнга чыккан Ак жол командасынан Акыл Сагынбеков аларча менен ортого кирген. Ал эми ага каршы 10 номердеги Калыбек Мусурманкул уулу өжөр менен өжөр буга чейин өжөрлүгүн көрсөтүп кеткен. Демек өжөрдүн дагы ушул жүрүшүн байкайбыз. Өжөр менен аларчанын тиреши
кимиси ийгиликтүү болот. Албетте ал эми үстүндөгү улакчылардын дагы чеберчилигинен көз каранды. Улакты сол такым менен чейимден алып чыгып бара жаткан. Албетте бул 11 номердеги Акылы Сагамбек болчу, бирок андан улакты көпкө көтөрбөй тартып алган Өжөр менен Калыбек Бузурманкул уулу. Калыбек Бузурманкул уулун ачып кенеде жабышкан Талайбек Байсубек уулу жана алардын мынтип эми аламан талашына кимиси батыр билек болот. Албетте Бузурманкул уулу Калыбек каршы тайгазаны көздөй чабуулду баштайт, дагы биринчи улакты тайгазанга ишенимдүү сала алабы. Бардыгын жазгырып калтырып койду. Эми улакты ой эмнеге мынча көп кечиктирип койду түшүнүксүз, бирок чындыгында анын ошол такымында улак көпкө сакталары дагы рас болуп калгандай эле. Бирок сүрмө топ менен кайрадан эле Ак Жол командасынын оюнчулары каршылаштарын мынтип чейимден алып чыгып салгандан кийин биз ортодогу жекени дагы көрөбүз. Жана ортого түшкөн оюнчулар бул Бишкек командасынан Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен ага каршы бул ирет бул көргөндө эбегейсиздик өжөрлүк менен жерден улакты алып чыккан Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен чийимден улакты алып чыгып кете алды. Жана Эрсултан менен Элдиярдын талашында Ак Жол командасы толугу менен командалаштарына жардамын көрсөтөт. Ал ортодо улактын жүрүшүн бузуп кирип барууга дагы канча гана көкбөрчүлөр ашыкпасын, өз такымына улакты Эрсултан Айдаркан уулу сактады. Дагы Залатойдун оозун толугу менен буруп алгандан кийин Залатойду албетте ойнотууга дагы даяр экенин көрүүбүз. Жана Разбой менен Кумарбек Бакытбек уулу ал эми Аргымактын тизгинин кое берерде жолун торойт. Дагы андан ары командалашы Мурат Бейшебаев менен Спартак өзлөрүнө өткөрүп алат. Жана Мурат Бейшебаев Спартактын тизгинин соңуна чейин кое береби? Жок, эки жагынан Бишкектин оюнчулары коргоодо. Команданын капитаны Эржан Тургунбаев өзү жардамга келет, бирок эки оюнчунун ортосунан сурулуп чыккан Мурат Бейшебаев албетте улакчылардын негедир улакты оң колуна алып ыргытышы кеч болуп жатат. Жана Ак Жол командасы баарыбыз күткөн бир улакты тайгазанга таштайт. Дагы 1-0 эсебинде алдыга чыгышат. Бишкек командасы чындыгында мыкты чабуулдар жасаган, мыкты коргонуларды көрсөтүүгө дагы даяр болчу, бирок аларга ийгилик ошол анчейин жылмайбаганын дагы көрүп кое алдык. Демек улакты мынтип алып келип ортого таштагандан кийин кайрадан аламан талашты көрүп баштайбыз. Эки команда тең жеңиш үчүн бардыгына даяр. Ой азыр Бобек Шакирбек уулу Рамас менен улакты алыстан көтөрүп кетүүгө дагы даярдыгын көрсөткөн, бирок Ак Жолдун оюнчулары өз кезегинде коргонууну дагы мыкты кое алышты. Улакты көтөргөн Нурманбет Койчукеев Конуштун үстүндө. Жана Конуш менен Нурманбет Койчукеевдин чабуулу адашпасам бул башка Аргымак экен, бирок үстүндө бара жаткан бул Нурманбет Койчукеев. Жана Нурманбет Койчукеев дагы дал эле каршылаштары сыяктуу өзүнүн Аргымагынын тизгинин болушунча ишенимдүү калчап чабуулду бардык жагынан ийгиликтүү жасоого дагы ашыгат. Улакты эми гана ушул оң такымга алышы керек, бирок эң соңку көз ирмемдер дагы тоскоолдук жаратып койгон өзүнүн командалаштары дагы боло алды, бирок командалаштары дагы алыстан урдуруп келген бул албетте Ак Жолдун оюнчулары. Демек эң сонун бир эсепти теңөө үчүн дагы сонун көз ирмемдердин бири болчу оюндун кызуу учурлары жүрүп барат. Ак Жол командасында
oyuncularımız 1-0 esebinde atış berip turadi. Takdir komandасы Жана жок, канча дагы азыр биз ортодогу жекени көрөбүз. Ортого түшкөн бул албетте 10-номердеги Бишкек командасынан Калбек Бусурманкул уулу Өжөр менен ага каршы Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен жана Залатой менен Өжөрдүн тиреши ортодо болсо ушул жаткан улаканы кимиси алып кетсе дагы командасы үчүн эң чоң бир ийгиликти дагы жасайт. Улакты көтөргөн Эрсултан Айдаркан уулу Залатойдун оң капталына өзүнүн оң такымына басат, аны толугу менен оңдоп алды жана командалаштары анын жолун ачып берген болсо эле албетте Эрсултан Айдаркан уулу эсепти ачууга дагы бардык жагынан даяр экенин көрдүк. Залатойдун ушул тизгини жеңил, аны мейли оңго бурсун, мейли солго бурсун, бардык жактан өзүнүн ийгиликтүү дагы жүргүзө алат. Ал ортодо ой, чийимдин сыртына турган эки оюнчу тең 2 мүнөттүк жаза мамысына тартылат. Эки тең боз аргымакты минген 11-чи катар сандагы оюнчу Кумарбек Бакытбек уулу. Ал эми ушул Ак жол командасынан дагы командасынын 7-чи номердеги оюнчусу Талайбек Байсубек уулу. Мынтип биз аргымактар менен ортодо 3төн гана оюнчу калганын көргөндөн кийин Ак жол командасы кандай жүрүштү жасай аларын дагы байкайбыз. Улакты өз такымына ашырып алууга Мурат Бейшебаев Спартак менен даяр жана Мурат Бейшебаев улакты өз такымына баса алды. Аны канчалык деңгээлде сүрмө топко чыгара алат? Мурат Бейшебаев өзүнө ишенимдүү жана аргымактын тизгинин тартып аны быйтатууда ийгиликтүү оюн жүргүзөт. Бирок эки коргоочу анын жолун жапырат. Тагыраагы Эржан Тургунбаев менен Медет Отунчиев. Алар эми оңойунан Мурат Бейшеевди тайгазанга дагы жабыштыра койбоз жана албетте ушул калыстын кийген формасы дагы Бишкек командасыныкына окшош экен. Андыктан биз ушул калысты дагы оюнчу деп кезде жаңылып алышыбыз ыктымал. Демек 2 мүнөттүк ошол жаза мамысына тартылган оюнчулардын убактысы бүтөрүнө аз калат. Ал ортодо Жекеме Жеке жана Жекеме Жекенин жүрүшүндө эки команданын мыкты энген оюнчулары ортого түшөт. Бишкек командасынан Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен ортого кирсе, ага каршы Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен. Демек Маникен менен Залатойдун тиреши жана улакчылардын азырынча эңилбей, бирок аргымактардын бири-бирин ошол түртүшүн көрүүдөбүз. Эрсултан Айдаркан уулу бардык жагынан өзүн ушул активдүү көрсөтүүгө дагы даяр жана Маникен азыр Залатойду жылдырат жана эми ушул жерде Маникен менен анын үстүндөгү чабандеси улакты жерден канчалык деңгээлде ийгиликтүү ала алат? Жаза мамысына тартылган улакчылар оюнга кошулат. Эки тең ушул 2 мүнөттү эс алып алышты жана алмашуу дагы Бишкек командасына орун алат. Албетте улак жерден көтөрүлө элек, андыктан эч кандай кооптуу учур деле жок. Бишкектиктердин тайгазанын жанындагы чийим улакты сол кол менен көтөргөн бул Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен жана Элдияр Шактарбек уулу андан ары командалашына ашырып берет. Кумарбек Бакытбек уулу Разбой менен кандай чабуулду баштарындагы байкайбыз. Бирок улакчылар бири-бирине ашырып бергиче эле Ак жолдун оюнчулары жабышкан экен дагы улак азырынча Элдияр Шактарбек уулунан ажырай элек. Ал сол такымга ишенимдүү баскан жана Маникен менен улакты ашырып берүүсү оңунан чыкпай жатат. Кумарбек Бакытбек уулу эки ирет өнөр алууга дагы
ашкан болчу, бирок бул ирет эми толугу менен анын жолу ачык. Улакты эртерээк ыргытуусу керек болчу, бирок жок. Көпкө убакытты создуктуруп кармайт дагы. Жыйынтыгында натыйжада ак жолдун оюнчулары улакка дагы жабышат. Ой, улакты командалаштардын жардамы менен сала алабы? Элдияр Шактарбек уулу менен Кумарбек Бакытбек уулу аларды сүрмө топко алган. Ак жолдун оюнчулары бир аз ийгиликке жетүүгө да даяр. Аргымак кулады жана улак мына ошол жерде жоголду. Андыктан биз калган каршы чабуулдарды көрөбүз. Жок, улак азыр Элдияр Шактарбек уулунун такымынан алыста эле экен. Эң соңку көз ирмемдерде мынтип анын командалашы аргымагынан кулап түштү жана улак болсо жерде калды. Демек ортодогу жеке менен дагы оюндун уланарын көрөбүз. Жана ортодогу жеке бул ирет дагы Эрсултан Айдаркан уулу. Улакты оң кол менен сол кол менен жерден көтөрдү. Ага жабышып турган бул албетте Бишкек командасынын өкүлү Калыбек Бузурманкул уулу. Өжөр менен алар каршылашынын ушул улакты таштап койгон көрдү дагы. Улактын түйшөнүндө алып сол такымга басты. Эми Өжөр менен Калыбек Бузурманкул уулуна тоскоолдук жараткан Эрсултан Айдаркан уулу. Артта калат дагы Тайгазанды көздөй эле түз чабуулдарды жасап барат. Ушул жерде эсепти ачууга шарттар дагы мүмкүнчүлүк бардыгы бар, бирок убакыт дагы мынтип соңуна чыгат. Биз болсо 1-0 эсебинде биринчи айлампаны жыйынтыктайбыз. Кадырман мекендештер, эч кайда алыспай туруңуздар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин амандашабыз. Демек биз Бишкек жана Акжол командаларынын ортосундагы беттештин экинчи тайм баштайбыз жана Бишкек командасы экинчи таймдын башында эле эсепти теңеп кое алды жана командасы үчүн эң ийгиликтүү жүрүштү жасаган бул Эржан Тургунбаев өзүнүн первый дотулган аргымагы менен эсепти теңеп койду. Демек ардактуу телегөрүүчүлөр, мен эсеп азыр 1-0 деп айткыча эле 1-1 болду дагы. Бишкек командасы биз сымылда дегиче эле эсепти ачып койду. Демек барыңыздарды экранга жакын отурууга дагы чакырабыз жана эсеп мынтип 1-1ге айланат. Кызыл боз түстөгү форма менен оюн таласын ачкан бул Бишкек командасы болсо, кара көк түстөгү форма менен оюн өткөрүп жаткан бул Акжол командасы. Чындыгында Акжол командасы өзлөрүнө келгиче эле Бишкек командасы эсепти теңеп койду жана калыстын ышкырыгы азырынча жаңыра элек. Улакты албетте жакын таштап койдуңар, алыстаткыла деген дагы көрсөтмөнү башкы калыс берүүдө. Демек калыстын айтканын азыр эртерээк ошол орундатуусу керек. Болбосо оюн ушул кечигип созулуп калышы дагы толук ыктымал. Айтор канча дагы Эржан Тургунбаев эсепти теңегени бул эми команда үчүн дагы эң эле мыкты жүрүш экенин жакшы билебиз. Калыстын ышкырыгы жаңырат жана улакты жерден ийилип кетүүгө даяр болгон Бишкектин балуан билек оюнчулары. Албетте Бобек Шакирбек уулу улакты өтө бир ийгиликтүү көтөрүп кетүүгө дагы даяр экенин көрө алдык. Ортодогу жеке бул ирет эми ушул Акжол командасында
ортого түшкөн оюнча алмашкан. Бул Акыл Сагынбеков жана ага каршы Калыбек Бузурманкулу 10-номердеги Өжөр менен Өжөргө каршы оюнду жүргүзүп жаткан Акыл Сагынбеков. Кандай оюнду жүргүзөт Акыл Сагынбеков? Азырынча каршылашынын жолун торонун үстүндөгү көрүлгөн анын жүрүшү, бирок Калыбек Бузурманкулу улакты жерден көтөрүп оң такымга баскыч жакты болбой Акыл Сагынбеков өтө бир кылдаттык чеберчилик менен улакты каршылашынан тартып алды. Андан ары Ашырепер Мурат Бейшебаевка жана Мурат Бейшебаев каршы Тайгазанды көздөй, жолу ачык. Буга чейин дагы Мурат Бейшебаев командасынын алгачкы улагын Тайгазанга таштап берген болчу. Бишкек командасынын оюнчуларынын ашыгып кирип баруусу, калыстын ышкырыгы жаңырды. Бишкектин 11-номердеги оюнчусу Бакытбек уулу Кумарбек аттангулады дагы жаза мамысына тартылуучу. Тартыла турган оюнчулар менимче азыр жоктой көрүнөт. Демек кайрадан ушул аламан таллашта улак болсо Мурат Бейшебаевдин оң такымында, ал бирде оң менен бирде сол менен каршылаштарынын Тайгазанда дагы кирип баруунун камын көрүүдө. Бирок улакка жабышуу алган Бишкектин оюнчулары аны оңой менен жакындатпаса дагы Мурат Бейшебаев Спартак менен улакты ишенимдүү түрдө тизгинге баскан экен. Ага командасынын капитаны Сүйүнтбек Орозбаев дагы болушунча жардамын көрсөттү. Бирок эки коргоочу азыр Тайгазан жакта, алар эми 3 болуп кетет. Бирок ага карабастан Ак жолдун оюнчулары Тайгазанга жакын кирип барууга дагы даяр жана албетте кулап калуу бүгүнкү оюнда аттардын кулоосу абдан көп. Улакты Тайгазанга ыргыта турган көз ирмемдер жана улакты бир гана коргоочу кармап турат Бишкектин командасынан. Ал эми Ак жолдон эки оюнчу улакты Тайгазанга салууга чыгат. Алардын бири Мурат Бейшебаев жана жок, Мурат Бейшебаев канча дагы бөксөгөнүнө соңуна жетти дагы эсепти 2-1 эсебине айлантууга жетише алды. Чындыгында бул улакты Тайгазанга ыргыткан Талайбек Байсубек уулу экен. Ал эми ага ашырып берген Мурат Бейшебаевка дагы бали деп койсок болот. Чындыгында оюндун ошол жүрүшү өзгөчө десек дагы болот. Бишкектин оюнчулары улакты алып келет дагы борбордук бөлүккө таштайт. Ал ортодо аламан талаш кайрадан башталат дагы. Бул ирет эми ким жерден ийгиликтүү эңип кете ала турган болсо, мына ошол командада дагы ийгилик бар. Тойчубек Коргонбаев тору менен жана тору менен Тойчубек Коргонбаевдин жолу ачык. Тойчубек ага жабышып алган Бишкектин капитаны Эржан Тургунбаев жана Эржан Тургунбаев албетте эми кармаган жеринен кое бербейт. Ал командасына жеңиш алып келүү үчүн буга чейин дагы ийгиликтүү жүрүштөр жасаган. Ак жол командасы буга чейин ошол квалификациялык раундтагы беттештерди өткөрүп ал жакта 2-1 эсебинде жеңишке жеткен болчу. Мынтип эми бүгүнкү күндүн эсебинен алар экинчи беттешин өткөрүп, чындыгында балбан билектин ошол жигиттер десек дагы болот. Соңуна чейин алар кармашып оюнду кызуу жүргүзүшүүдө. Ортодогу жекеме жеке чийимдин ичиндеги жана Ак жол командасында ортого кирген бул Эрсултан Айдаркан уулу. Ал эми ага каршы Бишкек командасынан Кашкатай жок, Рамас деп аталган аргымак жана Рамастын үстүндө олтурган алардын оюнчусу Элдияр Шактарбек уулу. Демек Элдияр Шактарбек уулу жана Элдияр Шактарбек уулу Маникен мен жаңылбасам борбордук бөлүктө ага каршы оюнду жүргүзүүнү Эрсултан Айдаркан бул ирет эми кечиктирет. Улакка эңилүүсү дагы керек. Албетте азыр Элдияр Шактарбек уулу эңилгенде эле артынан келип ошол Золотой менен дагы тоскоолдогон.
көрсөтүүдө. Жана ортодогу жеке оюнчулар болсо өзүнүн жүрүшүн дагы ийгиликтүү жасоого ашыгат. Кантсе дагы ортодогу жекеме кирген оюнчулардын алмашсын көрөбүз. 11 номердеги Кененбай Өмүралиев көк менен ортого кирет жана Кененбай Өмүралиевке каршы бул албетте Калыбек Мусурманкул уулу Өжөр менен Аларчанын тиреши жана Аларча менен Өжөрдү толугу менен жолун тосууга дагы Кененбай ашыгат. Кененбайдын жолу жабык. Демек Калыбек улакты жерден сол кол менен көтөрүп оң такымга өткөрөт. Бирок Кененбай Өмүралиев ага жетип келгенин дагы көрө алдык. Жана мына ушул жерде эми улакчылардын кимиси балбан белек болсо мына ошол улакты өз такымына салып кете аларын дагы жакшы билебиз. Калыбек Мусурманкул улакты өзүнүн атын жалына тарканга ашыкса, аны Кененбай Өмүралиев өз аргымагынын такымына ишенимдүү басып алды. Жок, тагыраагы Акыл Сагынбеков. Мен сиздерден кечирим сураймын жана Акыл Сагынбеков албетте эсепти 3-1 айлантууга бара жатат. Бали. Ой. Командалашына ашырып берген экен жана улакты тайгазанга ыргыткан бул Тойчубек Коргонбаев. Эсепти 3-1 айланткандан кийин Бишкек командасынын эми оюнун жүргүзүү дагы бир аз кыйыныраак болуп баратат. Кантсе дагы мына ушул оюндун жүрүшүндө байкайбыз. Кетип аткан өз мөнөктөрү менен жакшы жана акыл алдуу улак ортодо. Жана улак мынтип ташталгандан кийин улакчылар жерден эңип кетүүгө дагы ашыгышат. Азыр Акжолдун оюнчусу оң кол менен жерден улакты көтөрөт дагы. Андан ары өзүнүн такымына басарда команданын капитаны Эржан Тургунбаев аны илип кетүүгө даяр болчу, бирок жок. Кантсе дагы Азамат Шабданбеков БТС менен улакты сол такымга басат жана аргымактын ылдамдыгында эч кандай кеп жок. Демек анын жолун эми командалаштары кандай ачып берет? Ошондон 4-чү улактын тайгазанга түшүшү дагы көз каранды. Мына ушул жерде эки жагынан эми оюнчулар келип калды. Азамат Шабданбековдун улакты тайгазанга ыргытуусу бир аз да болсо кыйынчылыкка кептелип калган көрдүбүз. Бирок тайгазанга жакын барат. Эң соңку көз ирмемдерде Мунарбек Саткынбаев алардын жолун тороп чыга алды. Бирок кантсе дагы Азамат Шабданбековду тайгазанга жетелеп келип жаткан анын командалаштарынын ийгиликтери. Ийгилик менен коштолобу жок. Андан ары эми балбан өзү сол такымга ишенимди кайрадан басып алды жана Азамат Шабданбеков ашыкпастан гана туруп тайгазанды көздөй кирип барат. Улакты эми мына ушул тайгазанга ыргытайын дегенде дагы бир ирет Мунарбек Саткынбаев анын жолун ушул улак болгон жолун тосуп калууга жардам берет дагы улакты Мурат Бейшебаев өткөрүп алган экен. Албетте Мурат Бейшебаев улакты тайгазанга салуудагы эң чеберлердин бири жана Мурат Бейшебаев улакты андан ары өз такымына кармап турган кезеңи. Ал эми мынтип улакты тайгазанга ыргытуу үчүн дагы Сүйүнтбек Орозбаевдин көмөгү керек. Сүйүнтбек Орозбаев менен Мурат Бейшебаевдар жана аларга коргонууну көрсөтүп жаткан Бишкектин улакчылары. Ой. Улак тайгазанга ыргытылды жана эсеп 4-1 айлангандан кийин Бишкек командасынын улакчылары билбейм. Мына экинчи бөлүктүн башында
бул эсепти теңей койгондо эле биз оюн башкача мүнөздө башкача бир өңүттө өтөбү дедик эле, бирок Ак Жолдун оюнчулары бүгүн Ак Жол деген ушул бир бата дагы алып алган окшойт өзлөрүнүн командасынын ысымына жараша. Канча дагы эсеп 4-1, бул соңку эсеп эмес, алдыда убакыт бар. Керек болсо 3-чү чечүүчү тайм дагы бар. Андыктан эч кайдан ушул ашыкпай туралы дагы оюндун чечимин, жыйынтыгын кийин гана айтабыз. Ал ортодо Бишкектин оюнчусунун колунун карысы калбай калган экен Мунарбек Саткынбаев. Аны ортоңку чыйымга келип таштай алган жок. Жана улакты жерден эңген бул Бексултан Талант уулу. Ал улакты ортого алып келип таштай элек эле улакчылар жетип келет дагы калсын ышкыргандан кийин алгачкылардан болуп эңип кетүүгө Кумарбек Бакытбек уулу эңилген, бирок ийгилик азыр Ак Жол командасы тарапта. Жана бак келди, Чолпонбаев Зайчик менен улакты сол такымга коюуга даяр. Ага жардам берип жаткан командасынын оюнчусу Марс Бакберди уулу көк жарым менен болчу. Жана жок азыр ой бак келди, Чолпонбаев улакты оңдойн дегенде каршылаштарынан жулдура алгандагы мынтип улакты биринин үстүнөн бири ат жалында биринен бири жулуп алгандарын дагы көрүүдөбүз. Жана аламан талаштын жыйынтыгында улак азырынча Ак Жол командасынын такымында. Жана албетте улакты соңуна чейин такымдан чыгарууга Кенжекул Бейшеев даяр. Ал чагылган деп аталган аргымак менен. Жана ушул биринчи бөлүктөгүдөй орой оюн жүргүзүү бир аз басаңдап калдагы оюнчулар эми чындыгында эле көбүнчө чабуулдарга, улакты бири-биринен тартып алууга дагы чоң басымдарды жасоодо. Ал ортодо улакты сол такымдан кое бербеген Ак Жолдун оюнчулары жана мынтип командалашына өткөрүп берүү жок. Бишкектин оюнчусу көк түстөгү форма менен оюн таласына чыккан экен. Жана албетте ал бир аз ушул бизди көрөрмандарды мынтип жазгырып да кое тургандай таасирлерди калтырат. Ал ортодо улак оң такымда бара жатат. Кенжекул Бейшеев өлбөйт. Ал эми Эржан Тургунбаев командасы үчүн бир капитандыкты көрсөтүүгө дагы даяр экенин көрдөбүз. Жана улакты ал тартып алгандан кийин мынтип чийимден чыгып кетет дагы. Биз ортодогу жекени байкап көрөбүз. Эсеп жагынан Көкжал командасы ишенимдүү түрдө алдыда. Жана эсеп сан боюнча Көкжал командасы алда чыккандан кийин алар эми экинчи бөлүктө көбүнчө коргону менен эле оюнду өткөрүп койсо болот. Ортого кирген Эрсултан Айдаркан уулу 6 номерде Залатой деп аталган аргымагы менен. Ага каршы Кумарбек Бакытбек уулу. Жок, кечирим сураймын, бул Нурманбет Койчукеев. Жана Нурманбет Койчукеев азыр өзүнүн конуш деп аталган аргымагы менен Залатойду жеңе алган жок. Жана Залатой менен Эрсултан Айдаркан уулу неченчи рет мынтеби жекеме-жекеде улакты өз такымдарына басышат. Жана жакынкы тайгазанды көздөй Эрсултан эрдигин көрсөтүүгө дагы барат. Бирок Эрсултандын жолун жаап алат дагы. Мына коргоочулардын жолундагы мыкты бөгөп берген болчу командалаштары. Бирок туура жүрүштү азыр Эрсултан Айдаркан уулу туура эмес жүргүзүп алат. Ал ортодо Айдаркан уулунун такымынан улакты суруп алууга бардык улакчылар ашууда. Жолу ачык. Жана 5-чи улак тайгазанга салынууга дагы жакын. Жана Ак Жол командасынын оюнчулары командалык оюнду жасоодо. Жолсо ошол ортодон улакты алып чыгууда. Азыркы Айдаркан уулу минип турган Залатой мынтип командасы үчүн 5-чи улакты дагы алып келет. Чындыгында эле Айдаркан уулу Эрсултан менен Залатой командасынын бүгүн эми
Золотойлор дагы боло алды десек жаңылышпайбыз. Эсеп сандары ириленип калды. Бишкек командасын чындыгында ийгилик дагы жетишпей тургандай. Калсын ышкырыгы жаңыргандан кийин ашыкпастан гана улакчылар биринин артынан бири келип улакты жерден эңип кетүүгө дагы ашыгышат. Жана ал ортодо улакты жерден көтөргөн 9-номердеги Марс Бакберди уулу оң такымга ишенимдүү басты дагы. Марс Бакберди уулу мындан ары кандай кадамдарга барат? Көк жардын үстүндөгү Марс Бакберди уулу, анын жолу ачык. Жана Марс Бакберди уулу датты дагы бир айлантып алуусу керек, бирок ал ортодо Элдияр Шактарбек уулу чийимдин ичинде дагы улактын бир түзгүнүн кармаган, бирок анын командалашы Кенжекул Бейшеев жолун ачып берет дагы. Мынтип биз Марс Бакберди уулунун тайгазанга болгон чабуулун толугу менен көрө алган жокпуз, анткени анын жолун эки көгбөрүүчү тосушкан. Күйөрмандар болсо жымжыртык менен азыр бирден менен көрдү, анткени эсеп 5-1 жана ал дагы да болсо ириленип кетеби деген ой менен биринин дагы деми чыкпай олтурат. Марс Бакберди уулу болсо өзүнүн оң такымынан убакты чыгара элек. Мынчалык көккө кармаганда албетте бир аз колдорунун кароосу дагы тарап кетиши ыктымал. Жана Марс Бакберди уулу эң соңку мүнөттөрдөгү чабуулу эки оюнчу бар жанында, жана ал албетте мынтип алардын жолунан бир аз да болсо оңой эле буйтап чыга алганы менен андан аркы жасаган жүрүштөр ийгиликсиз болуп жатканын көрдүбүз. Кимге ашырып берет болду экен? Ал жок. Оң такымга кайрадан ишенимдүү оңдоп басып алат. Бишкек командасынын эле өкүлдөрү эмес, азыр Ак жолдун оюнчулары өзлөрү дагы мынтип ашырып алган кезеңде экинчи тайм дагы соңуна чыгат. Демек, экинчи тайм эми баштагыдай 1-0 эмес, 5-1 эсебинде жыйынтыкталат. Алдыда 3-чү чечүүчү тайм бар. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Саналуу көз ирмемдерден кийин жолугабыз. Üçüncü tayım 5-1 Бишкек жана Ак жол командаларынын ортосуна беттештин 3-чү чечүүчү таймына кайтып келебиз. Жана беттештин башталышына эле улакты жерден алып чыккан балбандар, улакчылар чейинден чыгып кеткенден кийин ортодогу жекеме жеке орун алат. Жана албетте Ак жол командасында буга чейин дагы ушул алмаштылык болуп чыгып келген Эрсултан Айдаркан уулу Золотой менен ага каршы Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен. Элдияр Шактарбек уулу буга чейин ишенимдүү оюн жүргүзгөн болчу, бирок албетте Ак жол командасынын ушул ортоңку улакты алдырбай өзлөрүнүн мыктылыгын дагы көрсөтө алышты. Андан ары командалашына бул ирет эми көпкө создуктурбастан ашырып берет дагы. Баккелди Чолпонбаев Зайчикте бир эми тайгазанды көздөй чабуул жасайт. Албетте адашып салуу болбосу зарыл. Ал каршы ушул багыттагы тайгазанга барышы керек экенин жакшы билет болушу керек. Жана Баккелди албетте Зайчиктин ылдамдыгы дагы курч экенин көрүүдөбүз. Албетте эки оюнчуну эми жарып чыгып кете албайт. Анықтан аргымактын тизгинин тартып тайгазанды көздөй жабышып кирип барат. Бали. Мына ошол жерде Баккелди Чолпонбаевдин билектеринин ошол балбандыгына дагы таазим этип баш ийсек болот. Эсепти болсо ал 6-1 айлантып койду. Жана ошол 3-чү чечүүчү раунддун жүрүшүндөгү оюндун интригасы бир аз токтоло түшкөндөй, бирок ал биз үчүн гана токтолгон. Ал эми Бишкек командасы үчүн ал токтолбой аталар соңуна чейин кармашып эсепти ирлентүүгө дагы бардык күчүн сарптап көрүшөт. Улакты жерден көтөргөн 12-номердеги Бакыт Майрамбек уулу Самурай менен. Жана андан ары кайрадан ашырып берүү Баккелди Чолпонбаевга. Орундалабы? Жок. Өзү Бакыт Майрамбек уулу Самурай менен. Жана
бале. Мынтип 7-чи улакты дагы Тайгазанга салгандан кийин бул жерде биз сүйүнүп кубанып олтурсак, оюн талаасынын Аккулат майданынын анонсерунун үнү да чыкпай калгандай бир сезимдерди калтырат. Кантсе дагы биз азыр Ак Жол командасынын ишенимдүү жеңишин көрүүдөбүз. Чындыгында мыкты оюнчулар чогулган экен, аргымактары дагы мыкты экен, ортону бербеген ошол Золотой деп аталган аргымагы дагы командасы үчүн алтын боло алды. Ал ортодо аламан талаш жана Бишкек командасынын капитаны Эржан Тургунбаев первый менен жана первый менен Эржан бул иретеми чийимден чыгып кетти. Командасы үчүн жалгыз улакты салган Эржан Тургунбаев кантсе дагы ушул командасы үчүн ийгилик алып келүү үстүндөгү ашыгуулары Эржан кулап калган экен жана командалаштар анын амандыгын, ден соолугун көрүүгө барышат. Биз болсо улакчынын эч кандай оор жаракат албаганына дагы ишенгибиз келет. Амандык каалайбыз. Чындыгында ал командасы үчүн эң эле бир пайдалуу жүрүштү жасоого дагы даяр турганын көрүүдөбүз. Албетте тең салмактуулукту жоготкойду болгонун ошол улакты өз такымында басып калууда тең салмактуулукту жоготту. Тез жардамдан дагы тез барган буттар аларга эрте жетип барды дагы. Эми албетте бул жерде тез жардамчыларга тоскоолдук жаратпоодун дагы кереги жок. Эч кандай тоскоолдук жаратуунун жана биз Эржан Тургунбаевка ийгилик каалайбыз. Ал учурда Бишкек командасынын башкы капитаны, буга чейин Биримдик Аюу командасынын дагы капитаны болуп келген көкбөрүчүнүн мындай анчен оор жаракат албады деп ишенип күтөбүз. Первый экөө мынтип алгачкылардан болуп ушул улакты жерден көтөрүп чыкканы менен бирок Тайгазанга да жетпей кулап калышты. Көкбөрү чийимдин ичине алып келип жекеме-жекеге ташталат. Улакчылар эми бири-бирден артты көздөй кайтып келе жатканда көрүүдөбүз. Ал эми Эржан Тургунбаев биринчи жардамын алат дарыгерлерден. Кудай буйрса, ушул оюн бүткөндөн кийин команданын жетекчилери Судейскийге келиңиздер. Эртеңки оюндун 4 команданын жетекчилиги Судейскийге келесиздер. Эртең команданы ышыктап алат. Эртеңки оюндарды тизмелеп Татынакай, Акыл Калжа болалы 4 команданын жетекчилери келип Жана кадырман мекендештер, эртең жарым финалдык оюндар орун алат. Жарым финалга ошол чыккан командалар кимдер турган болсоңуздар эсиңиздерге салып өтөбүз. Төш Булак командасы Көкжалды 5-1 эсебинде жеңип кийинки бөлүккө чыкты. Четинди командасы менен Келечек Суу Самыр командасы беттешип, ал жакта Четинди командасы Суу Самырлык улакчыларды 2-1 эсебинде жеңип алган. Ал эми 3-чү оюнда Келечек жана Бишкектен Келечек командасы менен Кара Балтанын Жайыл командасы кез келип 11-2 эсебинде Келечек командасы жеңишке жетти. Бүгүн эми мынтип Ак Жол командасы дагы жеңиштен бир кадам артта турат. Андыктан 4 команда тең менимче маалым болуп калды. Эгерде бир кандайдыр бир керемет орун алып кетип эле Бишкек командасы жеңишке жетпесе, азыркы ошол ишенимдүү түрдө жеңишке жетип жаткан Ак Жол командасы оңой менен жеңишти колдон чыгарбайт. Андыктан биз Четинди Келечек Көкжал жана жок тагыраагы Төш Булак жана эң 4-чү жеңүүчүнү дагы аныктагандын үстүндө турабыз. Оюн уланат. Ортодогу жекеме-жекелер 10-чу номердеги Калыбек Бузурманкул уулу улакты жерден көтөрүп алды дагы. Эми мынтип командалашынын жетелемеси менен дагы чийимден чыгып кетти. Ортодогу жекеме-жекени көрөбүз. Азыр ушул Бишкек командасынын оюнчусу, командасынын капитаны Эржан Тургунбаев
биринчи жардамды алгандан кийин оюнду уланталарындагы көрдүк. Эсиңизде салабыз, Бишкек командасынын ошол жекеме жекеге түшүп жаткан оюнчусу Калыбек Бузурманкул уулу. Ал эйр эңиш боюнча көчмөндөр оюнунун 2 жолку чемпиону жана биздин өлкөбүздүн эйр эңиш боюнча эң мыкты балбандарынын бири жана ал ортоңку бөлүктө өзүнүн Өжөр деп аталган аргымагы менен ишенимдүү кире алды жана Өжөр менен Калыбектин балбандыгын бир көрөлү. Албетте эйр эңишке түштүргөн Калыбек өзүнүн такымынан улакты жон гана сурутуп жиберет, бирок Өжөрдүн тизгинин тарта алабы өз кезегинде тартып токтотту жана Калыбек Бузурманкул уулу сүрмө топ менен чийимден чыгып кеткенден кийин эми биз Ак жол командасынын Тайгазанынын жандагы чийимдин ичинен жекеме жекени көрөбүз жана жекеме жекеге кайрадан эле мен жаңылбасам Калыбек Бузурманкул уулу өзү кирип барган экен. Ага каршы чыккан Акыл Сагынбеков аларча менен биз Өжөрдүн тирешин көрөбүз жана албетте Өжөр ортодо өжөрлүгүн көрсөтө алганда көрдүк жана улак сол такымга басылган Калыбек Бузурманкул уулу андан ары командалашына ашырып берет улакты жана калыстын ышкырыгы жаңырат. Айтор биз калысты эле келечек командасынын Бишкек командасынын өкүлдөрүнүн бири экен деп дагы кез-кезде ойлоп кетебиз. Анткени алардын ошол кийген формаларынын өңү түсү окшош экенин дагы байкоодобуз жана улакты оң такымга командалашынан өңөрүп алган. Демек жаза мамысына тартылган экен. Бул албетте 4-чү номердеги оюнчу Мунарбек Саткынбаев намыс деп аталган аргымагы менен улак болсо ортодогу жекеме жекеге ташталганын дагы көрүүдөбүз. Ал эми Калыбек Бузурманкул уулу ортого жекеме жекеге Өжөр менен кирет жана Өжөр менен Залатойдун тиреши бул ирет эми албетте Залатойдун үстүндөгү Ерсултан Айдаркан уулу улакка жакын турат дагы. Калабыздын 141 жылдык маараке тоюнда Бишкек командасынын жекеме Жана кадырлуу мамлекендештер, Ерсултан Айдаркан уулу улакты жерден мыкты көтөрүп чыкты. Биз техникалык себептерден улам бир нече ошол көз иримемдерге сиздерден алыстап кеттик. Бирок ал ортодо Ак жол командасы эсепти ирлентүү үчүн дагы Бишкек командасынын Тайгазанына келип жеткен кези. Бирок бул жерде албетте коргонуу бөлүгүндө Бишкектин оюнчусу өзүнүн эң мыкты оюнун көрсөттү. Эки оюнчунун ыргыткан улагынын жолун тоскон бул коргоочу Бексултан Талант уулу жана Бексултан Талант уулу командасынын дагы бир коркунучтуу делген улактан сактап калгандан кийин ортодогу жекеме жеке орун алат жана жекеме жекеге түшүү үчүн Бишкек командасынан Калыбек Бузурманкул уулу Өжөр менен ортого түшүп жаткан. Бул ирет эми Элдияр Шактарбек уулу Маникен менен келген экен. Ал эми Маникенге каршы ортого түшүү үчүн Ерсултан Айдаркан уулу түшөбү ооба. Ерсултан Айдаркан уулу ортого кирип барганын дагы көрүүдөбүз. Демек ортодогу жекеме жекеде Элдияр Шактарбек уулу Маникендин үстүндө. Маникен менен азырынча биздин Залатойдун гана тирешин көрүүдөбүз. Жана көгбөрчүлөр мына эми гана улакка эң эле дагы сол кол менен улакты жерден көтөрүп оң колго өткөрүп алган бул Элдияр Шактарбек уулу жана ал азыр аргымагынын туягынан улакты эми гана оңдоп алып чыгат дагы өзүнүн оң такымына басат дагы каршы Тайгазанды көздөй чабуулга барат. Анын жолун ачып берген командалаштары жана улакты мына ушул жерде Элдияр Шактарбек уулу улакты такымдан чыгарып колго алуусу керек беле. Бирок Элдияр улакты ыргытайын дегенде анын жолун албетте Ак жолдун оюнчулары командасынын капитаны
Сүйүнбек Орозбаев тосуп чыгалды жана Элдияр Шактарбек уулу. Кандай жүрүштү? Жасайт байкайбыз. Элдияр Шактарбек уулу өзүнүн такымынан улакты чыгара элек жана командалаштарынын жардамы дагы ага сөзсүз түрдө зарыл. Элдияр Шактарбек уулу азырынча улакты ишенимдүү түрдө баскан боюнча коюп элек. Ал ортодо мынтип сүрмө топ менен Ак Жолдун оюнчулары андан улакты тартып чыгып кетүүгө дагы даяр. Жана мына эми жол ачык. Экинчи улакты Тайгазанга таштай алабы? Жок, убакыты көпкө создук турат. Бирок ал ортодо улакты анын такымынан суруп чыгып кетүү үчүн дагы Ак Жолдун оюнчулары коргонууда мыкты оюнду жүргүзүүдө. Бирок командалаштарынын жардамы дагы ушул жерде эң эле керек десек болот. Айланты Элдияр Шактарбек уулу. Албетте мээнети күч. Улакты эгерде Тайгазанга чөтүрөн болсо анда ошол мээнет менен маңдай тер менен келген улактагы болорун жакшы билебиз. Бирок коргонуу бөлүгүндө дагы Ак Жолдун оюнчулары жөн гана турган жок. Алар толугу менен ошол коргонууда өздөрүнүн ийгиликтүү оюнун жүргүзүүгө дагы умтулушат. Жана улак Тайгазандын жанында. Экинчи улак Тайгазанга эми ыргытылган кезеңде анын бир бурчун кармап калган Ак Жолдун жалгыз оюнчусу. Албетте эки оюнчуга татырлык оюн дагы жүргүзүп койду. Демек улакты мынтип алчы бир айлантып көрүүнү Бишкектин оюнчулары көргөн экен. Жана 12-чи номердеги Медет Отунчиев Кумарбек Бакытбек уулуна өтүп берет. Ал Разбойдун үстүндө жана Разбой чалыштап чыгылгандан кийин ага жакын келип калган Кененбай Өмүралиев көк менен Разбойдун ылдамдыктарын дагы эми байкайбыз. Демек андан чыгып кеткен Кумарбек Бакытбек уулу жана Кумарбек Бакытбек уулу каршы Тайгазанды көздөй чабуулду баштайын дегиче эле анын алдынан тосуп чыккан бул Беккелди Чолпонбаев жана Беккелди Чолпонбаев балуан билектин ошол улакчы экенин дагы көргөнбүз. Ал улакты ошол каршылаштын Тайгазанда кыйналбастан гана туруп ыргытып жибергенин дагы көрө алганбыз. Азырынча улак Кумарбек Бакытбек уулунун такымында жана командалаштары анын жолун ачып берүүгө дагы даяр болчу. Бирок бул ирет Азамат Шабданбеков кармаган улагын кое бербей, аны суруп чыкмайынча жөн калбайм деген принцип менен дагы болчу. Жана экинчи номердеги Бексултан Талант уулу улакты ашырып алат. Ошол эле кезде улактын бир тизгинин Сүйүнбек Орозбаевга дагы карматып кое алды. Жана Сүйүнбек Орозбаев улакты суруп чыгат. Андан ары командалашына ашырып берген жок. Өзү сол такымга ишенимдүү басат. Мустанктын үстүндө жана Мустанг менен Сүйүнбек 77-ci жылкы өткөрүп берген экен Акыл Сагынбековго. Жана Акыл Сагынбеков Качанкы Сүйүнбек оң такымга басат. Акыл Акылна сатайтуучусу дагы Кененбай Өмүралиев улактандан ары таштады жана азыр мына ушул жерде улакты суруп алган Бишкектин оюнчусу бул көк түстөгү ошол формачан алыс жамандан алыс бололу деген кышкырыкты коп ортого алып келип оюнду жалгаштырабыз. Албетте бул эми биринчи номердагы Эржан Тургунбаевдин ушул формасын кийип алган экен. Бирок ал чындыгында эле Эржанбы же башкабы аны да байкап көрөбүз. Ортодогу жекеме-жекке Эрсултан Айдаркан уулу Залатой менен ага каршы Калыбек Бузурманкул уулу Аргымактардын жекеме-жекеси жана Өжөр менен Залатой тирешүүдө. 10-cu номердеги Калыбек Коле Бузурманкул уулу Калыбек бектүү билектүү
Эреңиштеги балбан. Жана улакты сол такым баскан Калыбек Бузурманкул уулу ал эреңиш боюнча көчмөндөр оюнунун 2 жолку чемпиону экендиги эсиңизге салып өтөбүз. Андан ары ашырып берет жана аны өткөрүп алган албетте Рамостун үстүндөгү Бобек Шакирбек уулу. Бобек Шакирбек уулу Тайгазанды көздөй эртерээк барат. Улакты эртерээк чыгартыруу ыргытуусу керек. Албетте эң эле ушул керек жердеги улакты Тайгазанга салган Бобек Шакирбек уулу. Бул ирет командасы үчүн эң ийгиликтүү жүрүштү жасап койду дагы эсептик сандарды кыскартууга жетише алды. Бирок албетте бул эсеп эми жеңишке алып келүүчү болсо интриганы жандантуу үчүн алда канча алыс. Бирок ага карабастан оюнчулар ылдамдык ушул оюндун жүрүшүн дагы күчөтөт. Эсептин оюндагы экинчи улакты командасы үчүн Бобек Шакирбек уулу салып койду. Биринчи улакты Эржан Тургунбаев команданын капитаны салган болчу. Улакта сол такымга баскан Азамат Шабданбеков БТС менен жана Азамат Шабданбеков мындан ары БТСтин ылдамдыгын арттыруусу, өрчөтүүсү керек. Ылдамдыгын мыкты аргымак экендигин көргөнбүз. Жана азыр эки оюнчунун тузагынан кантип котулуп кетүүнүн дагы айламалын менимче ойлоп болушу керек. Командалашы Сүйүнтбек Орозбаев ага жардамын толугу менен көрсөттү. Чындыгында Сүйүнтбек Орозбаев эң бир ушул ийгиликтүү оюн жүргүзгөн оюнчулардын бири экени дагы көрө алуудабыз. Акыл Сагынбеков азыр Азаматка жардам берет жана Акылдын жардамы менен Азамат мынтип сурулуп чыккандан кийин өзүнүн БТСинин Тайгазанды көздөй чаба алабы. Ал ортодо жок. Бишкектин оюнчусу Азамат Шабданбековдун колуна дагы жабышкан экен жана улак сол такымда. Ал ортодо 7-2 эсеп болуп калды. 7-1 болсо дагы анда башка болмок. Демек 7-2 бул эсептер соңуна чейин дагы өзгөрө тургандай таасирлерди калтырат дагы каршылаштарынын Тайгазанына. Мынтип сүрүмө топ менен акырын гана жетип келген Азамат Шабданбековдун тизгининен Азаматтын такымынан улакты тартып алууга дагы бар күчүн жумшап туруп алып алган. Бул албетте Бишкек командасынын оюнчусу аргымактын артына камчысына камчыны ургулайт дагы түз эле чабуулга кирип барат. Эки оюнчунун ортосунан жарап өтүп барып улакты эми өзүнүн такымына көтөрүп чыгарып бара жаткан бул Бобек Шакирбек уулу жана улакты бул ирет таштай алган жок. Бобек Шакирбек уулу жакын келди дагы. Мынтип бардыгы күткөн улакты эми аттын тизгинин дагы бир кайрып дагы бир айлантып келейин деген экен. Анын минген аргымагынын аты Рамос. Кайсыл Рамос деп турсаңыздар, ошол Реал Мадридтин коргоочусу Рамос болушу да толук ыктымал. Бул аргымакты эми коргоого дагы менүү үчүн ал ашыккан чыгар эле. Бирок чындыгында ошол күчтүүлүгү, түрткөндүгү, оюн жүргүзгөндүгү Рамос сыяктуу болушу толук ыктымал. Ал эми Бобек Шакирбек уулу улакты такымынан чыгарган жок. Оң такымда ал эми үчүнчү чечүүчү таймдын бүтөрүнө дагы аз калды. 30 секундалык убакыт. Өзү бактысын сынап көрөйүн деген экен жана Бобек Шакирбек уулу улакты албетте алып чыгуусу керек, түз айдоосу керек. Түз эле ушул Тайгазанга секундалар аз калды. Бул жерден Бобек Шакирбек уулунун жолдорун жабууга дагы даяр жана Бобек албетте улакты мына ушул жерде ыргытып койсо дагы болот. Балли үчүнчү улакты канча дагы Тайгазанга сала алды. Калыс буну эсептедиби? Эсептеди. Демек биз 7-3 эсебинде оюнду жыйынтыктайбыз. Кадырман мекендештер, НТС спорт телеканалы ушул Бишкек шаарынын мэринин кубогун түз эфирде сиздерге эртеңки бүрсүңкү оюндарындагы алып бермекчибиз. Тагыраагы жарым финалдык беттештерди. Биз болсо бүгүнкү оюнда жеңишке жеткен Ак Жол командасын чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Сиздер менен кайрадан амандашканга чейин деп коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Ал эми камераны жана режиссерлук пультту башкарууда Асат Касымбеков кызмат кылды. Амандашканга чейин бар болуңуздар. Кайрадан спорттук самалыктардан амандашканга чейин.